Biz andrологдор лечение кылып атканда больнойлорго, ооруларга антибиотик жазып беребиз да. Тилекке каршы без антибиотик азыр лечение кылыш кыйын болуп калды. Не дегенде, көп воспалительный процесстердин деген асты, фундаменти бактериальный инвазия деген болот. Бактериялар болот. Бактериялар деген жок кылганга антибиотик керек. И, конечно, иммун система көтөргөн, анан фактор болот, бактериофактор, секстофаг деген болот, ал башка. Бирок антибиотик жазганда врачтар, мисалы мен деген коллегаларым көрүп аткан болсо, же мындай көрөрмандар көрүп аткан болсо, аллергия деген болот антибиотиктерге. Ошондон этият болуш керек. Бирөө айтты да, менде деген Москвада деген капельница коюп атканда кычышып кетти, жаман болдум, укол сайды, ана жакшы болду деп. Настороженность деген болот врачтарда. Этият болуу, же байкоо. Мен деген жазып бердим бир антибиотикти. Мен айттым 4кө бөлгүлө, бир бөлөгүн жеп көргүлө. Кычышпайбы? Анда жарым күндөн кийин экинчи бөлөгүн ичкиле. Жакшы болсо эртеси күнү 2 бөлөгүн ичкиле. Жакшы болсо 3-чү күн бир таблетка ичип көргүлө деп сунуш кылдым. Бар үйгө 4кө бөлүп туруп бир бөлөгүн ичкенде денелери кычышып, кызарып, жаман болуп кеттир. Эми элестеп көргүлө. Баягы азыр лекарлар чыккан. Аптекадан да прямой эфир кылат, башка жактан да кылат. Айылда отуруп алыптыр, тигини ичкиле, буну ичкиле, цефтраксон, капит кылгыла, левоксимет ичкиле, башкаларды сунуш кылышат. Элестесеңиз, эгер аллергия болуп калса эмне болот? Ошол больной мисалы бир жерден угуп алып туруп, ошо дарыны ичсе, эмне болот? Анафилактический шок болот. Кудай көрсөтпөсүн, жаман акыбалга алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан сиз көрөрмөндөр, анан врачтар этият болгула да, аллергияны деген эсте түткүлө. Антибиотиктер аллергический реакция бериши мүмкүн. Анафилактический шок болот. Немедленного типа и замедленного типа. Менде замедленный тип болгон. Бирөө деген 10 күн антибиотик алды, 10 күндөн кийин келди аллергия болуп, 10 күндөн кийин. Аны деген канча лечение кылдык, канча жерлерге барды, канча капельницалар алды. Араң, аны деген состояниясын деген оңдодук. Ошондуктан этият болгула. Антибиотиктер аллергия бериши мүмкүн. Оорубагыла, ден соолукта болгула.